Assalamu алейкум кыргыз элим. Арбаңыздар, аталар, апалар, эже карындаштар, агалар, энелер, баарыңыздарга чоң салам. Биздин эр жүрөк агаларыбыз Сыймык Жапыкеев, Максат Мамытканов жана ошол чоң казат кыймылынын негиздөөчүлөрү, команда баарыңыздарга чоң салам, баарыңыздарга ыраазычылык. Сиздердин демилгениңиздер менен ушундай карапайым элдин ар бир кухнясынан ачуу чындыктар айтыла баштады. Сиздер баштаган демилге, сиздер баштаган кыймыл бүгүнкү күндө элдин башын бириктирди, элдин ынтымагын чыңдады. Мен экинчи кухнядан кайрылганымда өзүмдүн биздин урдалган келечек жөнүндө оюмду айттым эле. Аябай чоң талкууга түштү. Көп колдоолор болду. Алардын арасында кээ бир түшүнбөстүктөр да болду. Ошон үчүн мен бүгүн ошол эле маселеге токтолуп өткөндү туура көрдүм. Анткени ошол биздин кээ бир урматтуу мекендештерибизге жооп айтып койгум келди. Мен эч качан айткан сөзүмдөн кайтпаймын. Мен дагы деле айтып келем. Биздин келечек урдалган, биздин мамлекеттин келечеги урдалган. Анан ошол айткан сөздөргө башына кепка кийип алып, үстүнө спортивка кийип алып, кухнядан Кыргызстандын келечегин сүйлөп отурасың деген кээ бир мекендештериме мен жооп кайтаргым келет. Биз карапайым элбиз, биз эмгек мигранттарыбыз. Бизде кээ бир сиздер шайлаган эл башчылардагыдай шартыбыз жок, андай галстуктарыбыз жок, костюмдарыбыз жок. Бирок биздин оюбуз бар, биздин жүрөгүбүздө сөзүбүз бар айта турган. Ошолордун айрымдары эки сөзүн бир кылып сүйлөй албай эл башкарып келет. Ошолорго биз өзүбүздүн оюбузду так жеткиргенге бүгүн чоң казат эбегейсиз чоң шарт түзүп берди. Бул дагы ушул Сыймык Жапыкеев агабыздын эрдиги деп эсептеймин. Мен айтканымдай эле биздин келечек урдалган, биздин улуумун алданган шылуундарга, биздин ата-энелерибиз алданган. Мен эч качан ата-энелерибизге каршы чыкпаймын, ата-энеге каршы сөз айтпаймын. Эч бир адам өзүнүн ата-энесине каршы сөз айтканга мен моралдык укугу жок деп эсептеймин. Ата-энелерибиз бизге эч качан жамандык каалабайт. Бирок булар алданган. Бул факт. Ошон үчүн ачуу чындыкты айтуу керек. Себеби бизде жакында кайра эле ушуларды шайлоо күнү келет. Кайра эле ушул парламентти шайлайбыз. Андан башка да шайлоолор болот. Элдин көзүн ачыш керек, элге жеткириш керек. Сатылбаңыздар, кайра эле айтам, сатылбаңыздар, келечекти сатпаңыздар. Сиздер саткан келечек мына бүгүнкү күн болуп отурат. Сиздер шайлаган президенттер бирөөсү, экөөсү эмес, андан башкалары да качып кайда жүрөт? Сиздер шайлаган канча сазывдын депутаттары Кыргызстандын келечегине чоң салым кошо алган жок. Аны мен азыркы бүгүнкү факт менен да айтып бере алам. Биздин депутаттарыбыз бүгүнкү Кыргызстандын башкаруусундагы жогорку кеңеш эң бир чечүүчү бийлик булагы болуп эсептелет. Өкмөттү ошолор түзөт, өкмөттү ошолор көзөмөлдөйт. Ошон үчүн биз ушинтип жүргөнүбүздүн себеби да ошолордон болуп атат. Ошолордун кесипкөй эместигинен болуп атат. Же болбосо мамлекеттин кызыкчылыгынан өзүнүн жеке кызыкчылыгын бийик кармангандыгы болуп атат. Буларды мен чыккынчы деп айтам, буларды мен ууру деп айтам. Ушул депутаттарыбыз биздин жерибизди коргой алган жок, элибизди коргой алган жок, биздин кенибизди да коргой алган жок. Мен айрыкча баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү бургум келген маселе бул Баткендеги жер маселеси. Биздин ата-бабаларыбыздан калтырган жерлерди биздин туугандарыбыз, мекендештерибиз азыр өз жерине ээ чыга албай келет. Канча провокациялар болуп атат азыркы күнгө чейин. Ошол провокацияларда, ушундай кыйын күндөрдө ошол сиздер шайлаган 120 депутат ошол жерде турдубу? Турган жок. Демек, булар биздин келечегибизди, булар биздин жерибизди коргой алган жок.
Биз мигрант болуп кул болуп жүрөбүз. Мигранттарыбыз, биздин мекендештерибиз талаада калды, иш жок. Жөө үйүнө көздөй жөнөштү. Россиядан Кыргызстанга жөө жөнөштү. Талаада калды. Токойдо уктап жатышты. Ошол жерде биздин депутаттар турдубу эл менен? Турган жок. Демек булар биздин элибизди колдогон жок. Биз ушинтип кыйналып жашаганыбыздын кесепети, себеби ушул биздин кен байлыктарыбызды туура эмес пайдаланганыбыз. Башка мамлекеттерге саткандыктан биздин уурулар. Биз ушинтип кыйналып жүрөбүз. Болбосо биздин Кыргызстаныбыздын кен байлыктары биздин 6 миллион эмес, 60 миллион элибизди да багып коет деп ишенем мен. Ошолор туура эмес пайдалангандыктан, ошолор сатылгандыктан мен азырда айта алам, биздин эл башчыларыбыз биздин кенибизди да коргой алган жок. Ошон үчүн мен дайыма айтып келем, мындан кийин да айта берем. Биздин келечек урдалган. Урдалбаш үчүн келерки шайлоодо, андан кийинки шайлоолордо биздин улуу муунга кайрылгым келет. Жаштардын көзү ачылды бүгүн. Жаштар бүгүн ойгонду. Жаштар бүгүн өзүнүн жоон териси менен сезди кулчулук кандай болгонун, бөтөн элде жүргөн кандай болгонун сезди. Улуу муунга кайрылгым келет. Сатылбаңыздар, сатпаңыздар добушуңуздарды. Эми биз биригели, бизге чоң казат, чоң демилге болду, чоң өбөлгө түздү. Чоң казат бүгүн элдин башын бириктире алды. Элдин идеологиясыга айланды. Ушул шарттан биз айрыкча жаштар колдонолу. Ал эми биздин улуу муун, сиздер бизге жөлөк тирек болуп бериңиздер. Сиздердин бизге көрсөткөн колдооңуздар биз үчүн дем болот. Ошон үчүн мен баарыңыздарды чоң казаттын социалдык баракчаларына катталууңуздарды суранам. Бүгүнкү замандын талабына ылайык азыр эч кандай митингге чыгуунун кереги жок, төңкөрүлүшкө чыгуунун кереги жок. Үйдөн эле отуруп өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, колдооңуздарды көрсөтсөңүздөр болот. Сиздердин чоң казаттын баракчаларына катталганыңыздар бул чоң казатка аттанганыңыздар болуп эсептелет. Сиздер бизге дем бересиздер. Биз ар дайым эми мындан ары Кыргызстандын келечеги үчүн чындыкты айтканга даярбыз. Кыргызстандын келечегин колго алганга даярбыз. Бардык жаштарды мен активдүү болууга чакырам. Барыңыздарга чоң рахмат. Кудай буйруса 4-чү кухнядан да жолугабыз. 4-чү кухнядан кайра эле көйгөйлүү маселелерди биз сиздерге айтабыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Элим, жерим тынч болсун, элибизде ынтымак болсун. Ассаламу алейкум достор. Мен төрагабыз, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Арысбековичке кайрылуу кылайын дедим. Мүмкүн болушунча бөлүшүп, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар, достор. Урматтуу Дастанбек Арысбекович, сизге акыры кайрылганга мажбур болдум да. Канчалаган видеолоруңузду көрүп атабыз, канчалаган выступленияларыңызды көрүп атабыз. Сизден биз абдан суранат элек. Өзүңүздүн намысыңыз болсо, жигиттик, касиеттик сапатыңыз болсо, сизге канчалаган сын пикирлер айтылып атат, элди канчалаган нааразычылык болуп атат. Өзүңүз эле арыз жазып кетип калсаңыз жакшы болмок. Сиздин башка чет өлкөлөргө, коңшу мамлекеттерге Кыргызстанды, өзүңүз деле эмес, Кыргызстанды абдан уят кылып жатасыз. Сиздин выступленияларыңызды көрүп алып, кирерге тешик таппай калып атабыз. Мында жалпак тил менен айтканда, кирерге тешик таппай калып атабыз да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Кичине бир жакка кайрыларда, эл алдына чыгарда, дүз эфирден чыгарда кичине даярданып, качабы жаттап алып, анан так чыкпайсызбы? Анткени сиз экинчи адамсыз да мамлекетибиздечи. Сиз Кыргызстандын өзүңүздүн эле эмес, Кыргызстандын авторитетин кетирип атпайсызбы чет өлкөгөчү? Мага достор чыгып атат, Россиядан, тияктан, бияктан, Европадан жазып атышат, силердин төрөгаңар кантет депчи. Кичине даярданып алып чыгыш керек да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Менден кетсе кечиресиз. Бирок чындык ошондой ачуу болот. Сизге караганда мына 3-чү, 4-чү класстын балдары так конкретно сүйлөйт да. Бул нерсе абдан уят да.
Бул абдан уят нерсе да, мындай жоопкерчиликти сезиш керек да. Жоопкерчилик сезип эл алдына чыгып аткандан кийин вы лицо государства чыгып атканда конкретно даярданып, грамотно выступленияларды кылбайсызбы? Качанга чейин сиздин комедияларыңызды көрүп жүрө беребиз? Биз уже тажадык, уялып бүттүк. Мындай кичине намыс деген болсо өзүңүз ары жазып кетип калбайсызбы? Ушинтип эле отура бересиңерби? Былтыйып эле ачып алган камырдай болуп элечи. Уят эми булчу аябай эле уят да. Мына Казакстандын выступленияңызды көрүп атабыз. Өткөндө мына выступление кылыптырсыз, аны көрүп атабыз. Эми биздин мындай кашыктап чогулткан авторитетибизди мындай чөмүчтөп төгүп бүттүңүз, урматтуу Дастанбек Арсбекович. Кичине намыс деген касиет болуш керек да. Жигит болгондон кийин канчалыган сын пикирлер айтылып атат, кетиш керек да. Жөн эле отура бербейчи. Бул эмне спикерлик сиздин менчикте болгон менчик эмес таңызбы? Бул деген мамлекеттики, бул элдики. Сиздерди эл шайлаган. Депутаттар анан сизди шайлаган. Элдин үнүн угушуңуз керек да. Ал силердин менчигиңер эмес да, менчикте отура бергидейчи. Bir жолу болду, ладно дедик, 2 жолу болду, ладно дедик, 3 жолу болду, 4 жолу болду, 5 жолу болду, 10 жолу болду. Качанга чейин отура беребиз ушинтипчи? Премьер-министрге жазган письмоңузду окудук, аны көрдүк. Бергенеде 10 сөз болсо анын 9-у ката болуп атат. Айла жок мен выступление кылып атам, айла жок. Чет мамлекеттен достор бүт иностранец досторум бар тең жазып атат Facebook'тан. Урматтуу депутаттар, жогорку кеңеш депутаттар, мындай чара көргүлө да. Мындай өзүңөрдө мындай жоопкерчилик алып, жоопкерчиликти сезип, мындай ишти алып бара албай аткандан кийин алмаштырбайсыңарбы башка спикергечи? Силер да отура бересиңерби, команданы күтүп коюп, не дейт болду экен деп элечи. Бул уят нерсе да. Менден кетсе кечиргиле, бирок мен чындыкты айтам. Мени коркутам деп ойлобогула.